Саламатсыздарбы? Мен Руслан кызы Бактыгүл, номер 3 эксперименталдык гимназиянын 10 классынын окуучусу. Биз азыркы учурда шартка байланыштуу аралыктан билим алып жатабыз. Онлайн сабактарда Гапыр Мадаминовдун «Акыл эмгегин маданияты» китебинин жардамы менен сабактарды кантип тез өздөштүрүп жетишип жатканым тууралуу кичине маалымат берип кетейин. Бул китептин 83 бетинде убакыт үнөмдү пайдалануу жөнүндө маалыматтар бар. Бул маалыматтар бизге азыркы учурда абдан зарыл, себеби карантин учурунда убактыбызды текке кетирбей, бул теманы өздөштүрсөк, жакшы натыйжаларды берет. Мен ушул теманы пайдаланып, план түзүп алдым. Жана ошол план боюнча адабият, геометрия, кыргыз тил сабактарынан кошумча конспект схема кылып чыктым. Бул конспект схема 7-ден 9-га чейинки геометриянын базасы. Бул менин кыргыз тили боюнча ОРТга даярданып жазып жаткан конспегим. Жана ошондой эле мен андан тышкары адабий чыгарма окуп жатам. Айтматовдун 8 томдугу боюнча. Ушул окуган чыгармаларымды АМге салып, конспект жаздым. Аралыктан окуу ушундай түрдө өтүп жатат. Мага шарт түзүп берген ата-энеме чоң рахмат. Жана ошондой эле аралыктан болсо дагы жакшы билим берген директорубуз Гапыр Мадаминовго жана класс жетекчибиз Отонбаева Чынар эжекейге, ошондой эле предметтик мугалимдерге терең ыраазычылык билдирем.